Бүгүнкү жаңы жылдык балатыга мекенибиздин ар тарабынан келген урматтуу жеткинчектер, эртеңки күндүн ээлери, силерди келе жаткан жаңы жылыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жаңыра турган 2022 жаңы жылыбызда баарыңарга чың ден соолук, окууларыңарга ийгиликти каалаймын. Жаңы жылда бардык ой максат, тилектериңер ишке ашсын. Бүгүнкү жаңы жылдык балатыга катышып олтурган дүйнөлүк республикалык олимпиадалардын, ошондой эле түрдүү сынактардын жеңүүчүлөрүн көрүп, абдан сыймыктанып турамын. Бул жеңиштер жашоодогу ийгиликтериңердин алгачкы кадамы болуусу керек. Мамлекет жылдан жылга Кыргызстандын келечек муундарынын терең билим, татыктуу тарбия алышына бардык шарттарды түзүүгө күч аракетибизди жумшап жатабыз. Ага жараша билим алууга умтулган, келечектен көп үмүттөндүргөн жаштардын саны көбөйүүдө. Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөбүздүн эң чоң потенциалы жана үмүтү. Мектепти эң жакшы бааларга окуп, ата-энеңерди урматтап, мекенди сүйүп, ага ар дайым жан тартып, максатыңарга жетүүгө умтулсаңар, Кыргызстанга кошкон салымыңыздар ошол болот. Эже агайыңардын, ата-энеңердин, менин балам, менин кызым эл керегине жараган, өлкөсүн өргө карай сүйрөгөн уул кыздардан болсо экен деген аруу тилектерин аткарууга чакырам силерди. Анткени биз ата-энелер жана эже агайларыңар, уул кыздарыбыздардан Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Ишеналы Арабаев, Чыңгыз Айтматов, Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүбү Турсунбаева, Бүйсара Бейшеналиева, Илон Маск, Марк Цукербергтер чыкса экен деп ниет кылабыз. Ар дайым бири-бириңиздерге мээримдүү, кайрымдуу болушуңарды каалаймын. Жардамга кол суна билген, башкаларга өтө аяр мамиле кылган, улууга урмат, кичүүгө изаат көрсөтө алган адам гана көп ийгиликтерге жете алат. Жакындарыңарды, билим тарбия берген мектебиңерди, туулуп өскөн жерлериңерди кадырлап баалай билгиле. Мындай мүнөз күтүүгө жетишсеңер, Манас бабабыз сыяктуу мекенин жанындай сүйгөн, керемет кыргыз жерин көздүн карегиндей сактаган, ата журтубузду ар дайым коргогон чыныгы атуул болуп чыгасыздар. Келе жаткан жаңы жылыңар менен дагы бир жолу куттуктайм. Жаңы жылда жараткан мекенибизге, элибизге жакшылыктарды мол берсин. Ата-энеңерге, бир туугандарыңарга, эже агайларыңарга жана чоң окуган классташтарыңарга менден ысык салам айта баргыла. Келе жаткан жаңы жылыбыз кут болсун. Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөбүздүн эң чоң потенциалы жана үмүтү деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 декабрда салпка айланган балдардын жаңы жылдык балатысында. Мамлекет башчысынын куттуктоосу бүгүнкү жаңы жылдык балатыга мекенибиздин ар тарабынан келген урматтуу жеткинчектер, эртеңки күндүн ээлери, силерди келе жаткан жаңы жылыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаңыра турган 2022 жаңы жылыбызда барыңарга чыңден соолук, окууларыңарга ийгиликтерди каалайм. Жаңы жылда бардык ой максат, тилектериңер ишке ашсын.
Бүгүнкү жаңы жылдык балатыга катышып отурган дүйнөлүк республикалык олимпиадалардын, ошондой эле түрдүү сынактардын жеңүүчүлөрүн көрүп абдан сыймыктанып турам. Бул жеңиштер жашоодогу ийгиликтериңердин алгачкы кадамы болуусу керек. Мамлекет жылдан жылга Кыргызстандын келечек муундарынын терең билим, татыктуу тарбия алышына бардык шарттарды түзүүгө күч аракетин жумшап жатабыз. Ага жараша билим алууга умтулган, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштардын саны көбөйдү. Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөбүздүн эң чоң потенциалы жана үмүтү. Мектепти эң жакшы бааларга окуп, ата-энеңерди урматтап, мекенди сүйүп, ага ар дайым жан тартып, максатыңарга жетүүгө умтулсаңар, Кыргызстанга кошкон салымыңыздар ошол болот. Эже агайыңардын, ата-энеңердин менин балам, менин кызым эл керегине жараган өлкөсүн өргө карай сүрөгөн уул кыздардан болсо экен деген аруу тилектерин аткарууга чакырам. Анткени биз ата-энелер жана эже агайларыңар уул кыздарыбыздан Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Ишеналы Арыбаев, Чыңгыз Айтматов, Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүбү Турсунбаева, Бүбүсара Бейшеналиева, Илон Маск, Марк Цукербергдер чыкса экен деп ниет кылабыз. Ар дайым бири-бириңиздерге мээримдүү, кайрымдуу болушуңарды каалаймын. Жардамга кол суна билген, башкаларга өтө аяр мамиле кылган, улууга урмат, кечүүгө ызат көрсөтө билген адам гана көп ийгиликтерге жетише алат. Жакындарыңарды, билим, тарбия берген мектебиңерди, туулуп өскөн жерлериңерди кадырлап, баалай билгиле. Мындай мүнөз күтүүгө жетишсеңер, Манас бабабыз сыяктуу мекенин жанындай сүйгөн керемет кыргыз жерин көздүн карегиндей сактаган, ата журтубузду ар дайым коргогон чыныгы атуул болуп чыгасыздар. Bayanlanan ministrin ormanbasarı, militan polkovniki Urbanbek. Salamasın. Psikoylardan жаңы формасы бар. Жилети, бұл жерде планшети, радиостанциясы, электрондық. Любые действия бияқтан оғып тұрады. Самый главный жерден как рация қылынады. Экологиялық туристік милиция жаңы ачылған подразделение, бұлар биосфералық зонада иштешет. Бұларға атайын тағы киімдерін тегіп берілді, жылу алынды бұл қызматқа. Бұл высокопроходимый автотранспорт бұл. Бұлар жаңы ба? Облысының жардам менен. Рациялары менен. Специальная повышенная проходимость. Бұл таштардың арасы жүрө береді. Бұлар баяғы Токойды қиғанда әрбір қарап, үстіне байқайды да. Үстіне байқап көріп. Скутерлерді алдық баяғы. Көлдің үстінде дағы арғандай шартта жүрөтат, балық булағандар қачотат. Браконьерлермен ұрысқанды артынан қой тұрған. Катер алып алсақ, ошо катер менен алып беребиз, катеринди алып беребиз. Ички иштер органдарынын ишин сапаттуу деңгээлге көтөрүү аракеттерин көрүүдө жана президенттин урматтуу Садыр Нурбековичтин Кыргыз өкмөтүнө болгон тапшырмасын чемоданын түйүп өлкөнү таштап кетишти. Силер канча